балдарга оюнчук сатып берип атканда сапатына көңүл бурабыз да. Сапаттуу болуш керек. Балага оюнчук сатып берип атканда ошо акчасынын арзандыгына карабаш керек да, сапатын карап, жыттап көрүш керек. Кандай деп. Анан бирде ошо оюнчук алыптыр жолдошум, байкабай кооз көрүнөт экен да, жумшак. Аны жытай албай жаман экен да, үйдө бир 5 мүнөт турса эле жыттанды да, башты оорутуп чыкты да. Кой деп эшкиртип жиберсем, күчүк дагы тиштеп ойнобой койду да. Обычно күчүктөр балдардын оюнчуктарына жакын болот эмеспи, талашып ойноп. Күчүк дагы тиштебей, вообще карабай койду да, анан кой деп мусорго салып таштадык да. Биринчи кезекте албетте сапатына көңүл бурам. Сапатына, кооздугуна, көркөмдүүлүгүнө. Капчыкка да карайбыз. Акча жетпей калса, арзан оюнчук алып бергенге туура келет да. Эми азыркы балдардын баардыгы оюнчукка кызыгышат. Эми кызыкканы менен ата энелер аны туура тандап бериш керек балдарга. Анын баасына карабай, сапатына караш керек. Азыркы көп эле кытайлык оюнчуктардын баардыгы балдарга түрдүү орларды алып келет деп атат, түстөрүнө карап балдар абдан кызыгышат. Бирок ошону ата энелер туура тандап алып бериш керек. Биринчиден сапатына караш керек. Акчасын арзан деп арзан алган менен арзандын туз арзыбайт болуп баягы ар кандай оорулар жугушу мүмкүн, ал тез эле бузулуп калат, сынып калат дегенден көрө эми конечно балага алып бериш керек. Эми жакшы оюнчуктардан сапатына карап бир көбүрөөк ойной турган кылып, сапатына караш керек. Главный сапаттуу болуш, жакшы болуш керек да. Көбүрөөк чыдай турганына, экологически тазасына карайбыз.